Саламатсыздар кадарман радио кармандар, Марал радиосунун түз эфирин биздин замандаш программасы улатмакчы. Биз бүгүн 27-июнда Орусияда чет өлкөлүктөрдө миграциялык каттоого алуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча сөз кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, 8-июлдан тартып аталган мыйзам күчүнө кирди. Эми өлкөгө ишке келген мигрант жашаган жеринде гана каттоого тура алат. Мурда жумуш берүүчү мигранттарды ишкананын юридикалык дарегине каттоого алса, эми ага уруксат берилбейт. Орусиядагы жаңы мыйзам кыргыз мигранттарына кандай таасир этет? Ушул теманын айланасында бүгүн талкуу кылабыз. Бизде конокто Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жана өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиевтер болмокчу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Ал эми берүүнү болсо мен Бакыт Төрөгелди улап барам. Эгер сизде биз талкуулай турчу тема боюнча суроо, ой пикир, сунуш болсо 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Биз сиздин сурооңузду кабыл алууга даярбыз. Берүүнүн жүрүшүндө анда ушу миграция темасына байланышкан айрым маселелерди тууралуу дагы кеп кылабыз. Марал радиосунун Бишкекте 88.5, Ош жана Жалал Абад облустарында 95.3, Жалал Абад Ысык көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, Баткен областында 105 чыртыгынан тыңдасаңыз болот. Андан тышкары 3W чекит Марал FM чекиткеji сайтына кирип, биздин радиону онлайн тыңдоого дагы мүмкүнчүлүк бар. Анда биз талкуубузду баштасак, алгачкы эле суроо Улан мырза сизге. Мына эми Орусияда жаңы мыйзам күчүнө кирди мигранттарга байланыштуу. Бул мыйзамдан кийин эле бир топ талаш талкуулар жүрүп, азыркы учурда дагы анын аягы басыла элек. Деги эле Орусиядагы жаңы мыйзам эмнелерди өзгөртөт, анын жоболор тууралуу мындай түшүндүрүп, кененирээк айтып өтсөңүз. Саламатсыздар да, бул жолу биз ушул 27 июнда кол коюлган мыйзам тууралуу айта кетсек, ал жерде эки чоң багытты камтыйт да. Бул биринчиси Россия Федерациясынын аймагында чет өлкөлүк жарандарды кабыл алуучу тарап болуп, ким болуп эсептелерин тактоо иретинде киргизилген түшүнүктөр бар. Экинчиден бул ошол талкууга алынып жаткан эң негизги көйгөй болуп эсептелинген жаңы ушулар укук нормалары. Бул юридикалык жактар азыркы мезгилде ушул жаңы мыйзамга ылайык каттоого, чет өлкөлүк жарандарды каттоого жалаң гана эгер анын ошого ылайыктуу турак жайы болсо гана каттоого алышат. Бул эми тактоо иретинде киргизилген нормалар. Буга чейин эгер юридикалык жакта ошол эле кезде эгер юридикалык жактар өзүнө каттап жана Кыргыз Республикасынын жараны болобу же чет өлкөлүк жаран болобу Россия аймагында эгерде ал миграциялык кызматына кармалып калган кезде ал ошондой эле катталган жерде жашабаган үчүн жоопкерчиликке тартылчу да. Мындай орто эсеп менен 2016-2015 жылдары ушундай берене менен административдик жоопкерчилик боюнча кодексин Россия Федерациясынын 18 чекит 1 деген пунктусу бар. Ошол боюнча биздин 90 миңге жакын жаран ошол берене боюнча жоопкерчиликке тартылган да 2 жылдын ичинде. Азыркы мыйзам негизинен эле миграциялык каттоо эрежелерин өзгөртпөйт. Ошол ойдон калат. Булар жалаң гана тактоо иретине киргизилген. Ал эми кандай кесепеттерге ээ болот? Бул жаңы сунуштар биз азыр укук колдонууда так айта албайбыз. Анткени биз Россия тарабына ушул укук колдонууда кандай бир практика жүзүндө кандай ишке ашат деп суроону жөнөткөнбүз. Азыр жообун күтүп жатабыз да. Эгер алар толук бизге ошол процедуралардын түшүндүрмөсүн берсе, биз албетте биздин жарандарга, чыгып бараткан жарандарга жана ошол Россия Федерациясында иштеп жүргөн жарандарга маалымат жеткиргенге аракеттенебиз. Көрөсүздөр. Жеңиш мырза, сиздер ошол мигранттар менен тыгыз иш алып барып келесиздер. Анын ичинде Орусиядагы жүргөн кыргыз мигранттар менен, мекендештер менен ар дайым байланышта болуп турасыздар да. Анан Орусиядагы мигранттарды каттоо боюнча мыйзамга кирген жаңы өзгөртүүлөр кандай таасирин берип жатат? Сиздер байланышканда алар кандай көйгөйлөрдү, мүмкүн маселелерди айтышууда?
Саламатсыздарбы, эми сөздүн башында мен ушу кыскача мыйзам тууралуу токтолуп кетсем, эмне болгон мыйзам, конкреттүү эмнелер, кандай жерлерин өзгөрүүлөр кирди, кандай таасир берип атат. Бул мыйзам эми ошо Орусияда мигранттардын каттоо эрежелерин катаалдаштыруу мыйзам күчүнө кирди да. Мына бул мыйзам боюнча колубузга ала келдик. Мына бул жерде 7-июнь 2018-жылы ушу Россиядагы Госдумада, Мамдумада кабыл алынган, 20-июнда Совет Федерацияда бекип атат, 27-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин кол коюп бул күчүнө кирди. Өткөн жекшемби күндөн барып иштеп баштады. Бул мыйзамдын эмнеси, кандай жагдайлары бар? Муну эки тараптуу карашыбыз керек. Биринчиден мен айтат элем, Орусия өкмөтүнө баракелде азамат экен да. Орусия өкмөтү өзүнүн мамлекетинин кызыкчылыгы жарандарынын, жалпы ошо Орусиядагы өзүнүн жарандарынын коопсуздугуна максат кылып, ошолорго ылайыкташтырып мыйзамды чыгарды. Россияда 6 миллиондон ашыгын жалпы мигранттардын саны бар экен, ар кайсы мамлекеттен келген. Мына ошолорду жөнгө салып, тескеп, аларды кайсы жерде катталган, кандай иш кылат, эмне кылат, кандай жүрөт деп каттоого алуу эрежелерин күчөттү. Ал эми ошол эле учурда бул мыйзам биздин Кыргызстан жарандарына түз таасир берип атат. Кандай жагдайда? Мына күчүнө киргенден тарта бүгүн метродон баштап жанагы объектилер деп коебуз, эми курулуш объектилери, иштеген объектилерде бүгүн текшерүүлөр болуп жатат. Бул мен жөн эле айткан курулай сөз эмес. Бул ошо мигранттар менен биз сүйлөшүп, ошо жердеги Орусияда биздин өкүлчүлүктөр менен алган маалыматтарыбыз. Бул бара-бара эмнеге алып келиши мүмкүн? Таасири кандай болот? Бул мигранттар каттоодон билесиздер, мына ошол эле Орусияны ала турган болсок, жалпы миграциялык кызматтын маалыматы боюнча 800 миң мигрант сыртта жүрсө, ошонун 90% бүгүн Орусияда. Ошол Орусияда иштеп жүргөн биздин эмгек мигранттардын көбү жеринде каттоого, иштеген жеринде каттоого өткөн. Ал эми жеринде каттоого өтүү мүмкүн эмес. Себеби билесиздер, бир батирлүү, 2 бөлмөлүү батирде ижарага алганда, а жерде 10дон 30га чейин киши жашайт. Анан сөзсүз түрдө ошол эле Россияда ошо батирдин кожоюну аны каттоого бербейт убактылуу. Демек бул чоң көйгөйдү жаратып атат да. Текшерүүгө келгенде айып пулдар аз төлөнө баштады. Бара-бара бул депортацияга алып келет. Мыйзамда так каралган. Анан мыйзамдын да бир кичинекей нонсенстары бар. Мисалы мына бул жерде 21-беренеде жазып атат, ошол эле Орусиянын мыйзамында. Эгерде эмгек мигранты жана курулуш объектисинде бир вагондо жашай турган болсо, ошол жерден каттоодон өтүш керек, вагондо. Бул эми передвижной да, ал мүмкүн эмес. Анан эгерде бейтапканада жаткан болсо, ошол жерден каттоодон өтүш керек. Эгерде кайсы бир жерде камакта болсо, ошол жерден каттоодон өтүш керек дегендер бар да. Бул Орусия өкмөтүнүн өзүлөрүнүн мамлекеттин кызыкчылыгына жасалган нерсе. Ал эми тилекке каршы биздин өкмөт, биздин ушу мамлекеттик бийлик бул жагына көңүл бурбай атканы, кош көңүл болуп атканы таң калтырат, бир четинен кейитет. Себеби ал жерде 6 миллион элдин 5тен 1 бөлүгү азыр сыртта жүрөт. Анын 90% Орусияда. Мына ушуну азыр жөнгө салыш керек, сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Улан мырза, социалдык тармактарда дагы ушул Орусияда жүргөн мигранттарды, ошо анын ичинде кыргызстандыктарды жапырт камоолор башталды деп, айрымдары ошол документтери тууралысы колунда барлары айып пулдарын төлөп эркиндикке чыгышты деп таратышты. Ал жактан кандай байланышуулар болду? Чын эле камоолор жаңы кирген мыйзамга тиешелүүбү? Эмнедин негизинде кармалды? Сиздербе мындай сүйлөшүп каталышуу болдубу? Биз албетте бул ситуацияны көзөмөрлөп турабыз. Россия Федерациясында жакынкы 2 күндө болгон кармоолор боюнча биз Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кат жолдоп так маалымат алууга жетиштик. Алар болсо бул жаңы мыйзамга карата чаралар эмес деп билдиришти. Бул ушул дүйнөлүк чемпионаттын финалдык бөлүгүнө карата пландаштырылган иш-чаралар деп билдиришти да. Анан социалдык тармактарда Таганский райондо, Москванын Таганский районунда кармалган 70 кыргыз жаран жөнүндө сөз болуп жатат. Ал жерде биз так маалымат айтканда, бул 70 чет элдик жаран кармалыптыр. Анын ичинен 42 кыргыз жаран экен. 32си ошол эле замат документтер текшерилген, коюлган. Онда ушул негизинен болуп медициналык капсыздоо полиси жоктугунан алар айып пулга тартылып, административдик жоопкерчиликке тартылышты да. Эми бул
азыркы мезгилде Россия Федерациясы тарабы деле түшүнүп жатат бул мыйзамдын ишке ашырышын абдан оор бир чоң процедуралык иш чаралар жатат да мунун алдындачы. Албетте биз Жеңиш мырза айткан пикир менен биз таптакыр кошула албайбыз, анткени Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан абдан чоң ушуга чейин деле алдыңкы этапта деле аябай чоң иш чаралар өткөрүлүп жатып, жана өткөрүлө жатат. Россия Федерациясы менен бир нече жолу СНГ алкагында, ЕАЭП алкагында жана эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде көптөгөн маселелер чечилип буга чейин чечилип жүрүшөт да. Жеңиш мырза биз 2 күндөн бери чогуу эле 2-3 жөргө ушул журналисттер менен жолугуп түшүндүрмө берип жатабыз. Өзү айтып жатат, 2016-жылы айдоочулук күбөлүктөр боюнча чоң бир оор жагдай түзүлүп калышы ыктымал эле. Ошол эле кезде ушул эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде бул маселе чечилген да. Ал эми азыр болсо бул эми биз Россия Федерациясы менен сүйлөшкөндө бул тең тараптуу сүйлөшүү болот да. Биз аларга ушул мыйзамды жокко чыгарып же кандайдыр бир мыйзамдарды өзгөртүүнү сунуштай да албайбыз, көрсөтө да албайбыз. Анткени бул ички ушу Россия Федерациясынын өзүнүн укуктук саясий политикасы да. Кадырмандар, радио көрөрмандар, сиз Арал радиосунун токунунда биздин замандаш программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз Орусияда мигранттарды каттоо боюнча мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүүлөр тууралуу талкуу кылып жатабыз. Эгер сизде биз талкуулап жаткан тема боюнча суроо, ой пикир, сунуш болсо, 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312. Ал эми биздин суроолорубузга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов, мамлекеттик миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев жооп берүүдө. Жеңиш мырза, айтор мындайда, Улан мырза, сиз миграциялык кызматта бөлүм башчысысыз, туурабы? Бөлүм башчысы, сиз премьер-министр эмессиз да. Сиз жалпы өкмөттүн атынан, премьер-министрдин атынан өкмөт мага макул эмес деп менин сөзүмдү жокко чыгара албайсыз. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин тилекке каршы өкмөттүн позициясы ЕЭПке кирген күндөн баштап ушуга келип такалдык да. Эмнегедир Кыргызстандын кызыкчылыгын эмес, ар дайым ушу Орусиянын кызыкчылыгын биз колдоп келебиз да. Мен кошулам. Азыр бул мыйзам чыкты. Мен дагы бир жолу айтам, бул Орусиянын өкмөтүнө азаматсыңар деп айткандан башка аргабыз жок. Себеби алар өзүлөрүнүн мамлекетинин кызыкчылыгында бул мыйзамды киргизди. Эми ЕЭПке 5 мамлекет мүчө болуп кирген. Анын ичинде Кыргызстан бар. Ошол ЕЭПтин алкагында эң биринчи жогорку кеңешке өкмөт ратификацияга документтерди дайындап келгенде эмне деп ишендирген, эмне деп ынандырган жалпы депутаттарды, элди. Бул эң биринчи мигранттардын тагдыры чечилет, мына ошол жерде мигранттарга жеңилдиктер каралат деп. Мына ошо ЕЭПтин алкагында келген жана коюлган келишимдердин негизинде бүгүн жеңилдиктер каралышы керек. ЕЭПтин жалпы келишиминде жогорку кеңеште ратификацияны өткөндө 5 президент кол койгондо эмне деп турат? ЕЭПке мүчө болуп кирген мамлекеттердин жарандары ар бир мамлекетте ээн эркин жүрө алат деген. Түшүнөбүз, Орусия өкмөтү муну жөнгө салып тескей турган мыйзам кабыл алды. Эми эмне кылыш керек? Өкмөт Орусиянын мыйзамы келише албайбыз деген ордуна бүгүн иштиктүү топ түзүш керек. Жогорку кеңештин депутаттары, профилдик комитеттер чогулуш керек. Мына Орусияга барыш керек. Жана 16-жылы айдоочу күбөлүк боюнча булардагы жалпы мигранттарга жапатырма кабыл алынган. Только Орусиянын бир гана жана күбөлүгү кабыл алынсын деп. Мына ошондо канча деген биздин айдоочулар убара тартты эле. Кантип бүттү маселе? Эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизинде мамлекет башчылары отурду, сүйлөштү, ага чейин өкмөт барып келишти, анан Кыргызстандын жарандары үчүн деп жеңилдиктер каралды. Так эле ушундай биздин Кыргызстан жарандарына каралышы керек. Эмне үчүн биз ЕЭПке мүчө болуп кирдик? Эмне үчүн биз ЕЭПти тандадык? Анткени эң биринчи биздин маселе мигранттарга шарт түзүлсүн дедик. Ошондуктан мен чакырып кетти элем да, ошо жанында отурган Улан мырзаны. Биз баарыбыздын мамлекетибиз бир эле, Кыргызстан. Биздин бир эле мекендештерибиз бар, ал сыртта жүргөндөр. Ошолордун кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Маселе барбы? Маселени ачык айтышыбыз керек. Мына мондай көйгөй болуп атат, муну карайлы деп. Биз кайрылуу кылдык.
Жогорку кеңешке, өкмөткө мына күтүп атабыз. Жакын арада 15-нде, ушунун 15-нде Россиядан мигранттар келген атат. 16-сында жалпы кайрылуу кылабыз. Ушул маселелер боюнча дагы чоң кайрылуу болот. Мен ойлойм, бул маселе чечилбей койбойт, чечилет. Бирок муну тездетиш керек. Себеби эртең эгерде мигранттар каттоосу жок да көбүнкү депортация болуп, кара тизме чоңоя турган болсо, анда бул кайра эле ошо кыргыз өкмөтүнүн өзүлөрүнүн эле баш ооруусу болот да. Улам мырза, сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ошол жаңы күчүнө кирген мыйзам боюнча Орусияга дагы суроо талап жөнөтүлдү. Алардан жооп келгенден кийин биз дагы ийне жибине чейин талап чыгып, анан Орусияга барчу мигранттарга, ал жактагы мекендештерге мындай укуктук жардам көрсөтөбүз, аларга маалымат беребиз депчи. Канча убакыттан кийин келиши мүмкүн? Эми биз айта албайбыз, бул деген дипломатиялык жол менен жөнөтүлгөн каттар болот. Алардын жообун алган соң биз албетте ыкчам түрдө маалымдоо жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү дагы биз пландаштырып атабыз бул маселе боюнча. Бирок азыркы мезгилде биз Россия Федерациясынын өкүлдөрүнө кандайдыр бир конкреттүү чечүү жолдорун да сунушташыбыз керек. Бул чечүү жолдорун биз ойлонуш үчүн укук колдонууда кандай проблемалар болуш чыккандан кийин гана айта алабыз да. Анткени азыркы мезгилде биз албетте биздин жалгыз эле сунушубуз бар. Бул мыйзамды жокко чыгаруу. Бул Россия тарабы албетте бул сунушту карабайт. Ошондуктан биз азыр күтө туруп, Россия Федерациясынын жообун күтүп, экинчисиден укук колдонууда кандай биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына залакасы тийгенин байкап, анализдеп, ошондон кийин гана биз конкреттүү иш-чараларды жана аларды чечүү негизинен мисалдар менен кошуп туруп Россия Федерациясынын тарабына жөнөтүп, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен эки тараптуу сүйлөшүүгө келишибиз мүмкүн. Процедура боюнча мындай да, Бакыт мырза, мыйзамды чакыртып алуу өтө оор процесс. Процедурасы өтө оор. Бул дегенде бир эмес, ал жердин өзүндө процедурасы бар. Бир нече окуудан каралып чыгат, кайра өкмөттүн кароосуна жөнөтөт. Бул бир нече айды талап кылат да. Жана айдоочулук күбөлүк боюнча мыйзамды артка чакыртып алган жокпуз да. Болгон ошол мыйзамга өзүнчө подзаконный актылар кирген, өзүнчө теге өкмөттүн токтомдору чыккан. Ошонун негизинде Кыргызстан жарандарына ээптин алкаганда деп анан чечим чыгарышкан. Так эле ушундай процедура өтүш керек бизде. Мыйзамды кайра чакыртып ала албайбыз. Себеби бул жалгыз Кыргызстандын жарандарына деп кабыл алынган жок да. Бул жалпы Орусиядагы бардык чет мамлекеттен келген мигранттарга деп каралды, 6 миллиондон ашуунда. Ошонун ичине биздикине да келип калып атат да. Бизде Орусияда мына расмий булактар боюнча 650 миңден ашуун эмгек мигрант жүрөт, бейрасмий 1 миллионго жакын. Мына ошон үчүн азыр сунуштамалар дайындап, эң биринчи өкмөт барып сүйлөш керек. Андан кийин кызматтар барып сүйлөш керек. Мына ФМС менен миграциялык кызмат. Андан кийин депутаттар, мына Госдума менен биздин парламент отуруп сүйлөшкө барыш керек. Анан такыр эле маселе чечилбесе, анда аргасынан эки мамлекеттин ажоосу отуруп сүйлөшүүгө барат. Бул чечүү жолдору ушундай. Анан дагы бир мындай нерсе бар да, бул мамлекеттердин ичинде башка мамлекеттердин жарандарына таасир тийгизе турган мыйзамдар кабыл алынганда, бул сөзсүз түрдө сүйлөшүүгө чакыруунун бир ыкмасы болуп эсептелинет да. Аны да эстен чыгарбайлы. Мүмкүн ушул мыйзамдар чыкты, мүмкүн ушу биздин мамлекет башчылары, бийлик өкүлдөрү барып сүйлөшүүгө отурсун дегендей чакырык болду. Кадырман радио көрөрмандар, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы Биздин замандаш программасы. Биз бүгүн Орусияда күчүнө кирген жаңы мыйзам жана анын кыргыз мигранттарына тийгизген таасири тууралуу талкуу кылып жатабыз. Биздин суроолорго Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жана мамлекеттик миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев жооп берүүдө. Эгер сизде дагы биз талкуулап жаткан тема боюнча суроо, сунуш, ой пикир болсо 68 06 06 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0312. Улан мырза, эми бул жаңы мыйзам күчүнө киргенден кийин эми кыргыз мигранттарына дээрлик эми башта азыр эле бир аз баягы таасири тие баштаганын билинип жатат. Эми кыргыз мигранттарын Кыргызстанга кайра кайтып келишине бул себепчи болбойбу? Эми ал жана жерде катаалдашса, мыйзамдар жапырт кайра Кыргызстанга кайтып келип өкмөткө дагы баш оор болот деген пикирлер айтылып атпайбы? Эми буга чейин Жеңиш мырза белгилеп кетти, ЕЭП алкагында бул деген Кыргыз Республикасынын жана ЕЭП алкагында кирген өлкөлөрдүн мүчөлөрүнүн жарандарына жеңилдик болуш керек депчи. ЕЭП'нин келишиминде 26 бөлүмүндө 97 берине бар. Ошол жерде так жазылган. ЕЭП алкагынын жарандары башка ЕЭП өлкөсүнүн мүчөсүнүн алкагында жүргөндө, ал жерде миграциялык каттоону
ошол мамлекеттин мыйзамынын негизинде жүргүзүш керек деген. Миграциялык каттоодо мисалы үчүн Россия Федерациясынын өкүлү келеби, же биз Казакстанга барабызбы, же Казактын өкүлү бизге келеби, биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамыны жана Казакстан Республикасынын мыйзамыны ошондой эле ар бир мамлекеттин каттоого туруу системасы ар башка. Жана алар ошол мамлекеттин миграциялык каттоодон ошол мамлекеттин мыйзамынын негизинде жүрүш керек да. Анан жанагы коркунучтарды мен кайра айтып кетет элем. Биз азыркы мезгилде кандай кесепеттерине толук алып келерине биз айта албайбыз. Балким бул мыйзам эчтекени деле өзгөртпөйт. Биздин жарандарыбыздын акыбалында өзгөртпөй калышы мүмкүн. Балким бул абдан чоң бир орчундуу проблемага айланып мүмкүн. Биз азыр конкреттүү сунушту бериш үчүн биз укук колдонууда практикалык түрдө мисалдарды көрүшүбүз керек да. Ар бир мисалдарды буга чейин деле биз изилдеп келгенбиз. Ар бир мыйзамга өзгөртүүлөрдү биз алдын ала билип, Россия Федерациясы менен тыгыз байланышта болуп сүйлөшүп, ар бир ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдүн биз көзөмөлдөп, мониторинг жүрүп турабыз. Бизде угарман бар экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып, кайдан чыгып атасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Чондоев Орунбек Дайынович. Угуп жатабыз сизди. Бул миграциянын жана бул бинимдин өкүлчүлүгүнө айтып коет элем. Силер жанагынтип мониторинг жүргүзгүчөктү тиякта далай биздин мигранттарыбыз кыйынчылыкка туушар болорун билесиңерби? Ошон үчүн бу жерде отуруп алып кагаз жасана жообун күтпөстөн ошол жака барып иш аракет кылыш керек. Эмне менен ошол жака барып сүйлөшүш керек. Бул жерде ал орус эли өзүнүн жанагы миграция службасын багып аткандагылар алар жөн законду өткөрүп кетишти. Ошонун негизинде биздикилер кандай кыйналган ошо на месте көрүп келсеңер жакшы болот эле да. Бу жерде отуруп айткан сөзүн ал чабалдык болуп эсептелет. Ал элдин баары билет, что жанагы биз 5 өлкө кол коюштук, кол коюшко менен закондор иштеп атканын, ар ким өз законун талкалап кетип атканын билип атабыз. Ошон үчүн мен өтүнүчүм, суранычым азыр отурбай, монитор жүргүзбөй, на месте барып, ошол жерде миграция бөлүмү менен сүйлөшүш керек. Алардын закондоруна ошо подзакон ак өткөрөсүңөрбү, бала алышып жөн эле сүйлөшөбү, ошонун баарын чечиш керек. Ошо элдин баары күтүп атат да, азыр алар напылык болуп бияка келип, бияка революция жасайт эмне аласыңар? 600-700 миң кишиге эмне аласыңар? Каяка жооп бересиңер? Эмне аласыңар? Кантип багасыңар аларды? Сизге ыраачылык билдиребиз. Пикириңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз айтып кетет элек, Россия Федерациясында бизде мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгү бар. Ал жерде 9 эле адам иштейт. Биздин борбордук аппаратта 44 эле адам эсептелинет. Анан азыркы мезгилде ушул миграция биздин жарандарыбыз менен бизде 5 эле адам алек да. Ушун негизинен болуп, Кыргыз Республикасынын Жеңиш мырза айткандай миллионго жакын мигранттарды ушул 9 адам Россия Федерациясында жана биздин борбордук аппараттагы 5 адам тейлейт да. Албетте эң чоң көйгөйлүү маселелерин Тышкы иштер министрлиги менен Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү чечет ал жерде, жергиликтүү. Мисалы үчүн Россия Федерациясында биздин өкүлчүлүктүн кызматкерлери азыркы мезгилде күнү түнү иштеп, ошол жердеги ситуацияны баалап, жана сөзүн түшүнсөңүз, Москва негизинен эле абдан чоң шаар да. Ал жерде күнүгө ар кандай жагдайларга душар болушу мүмкүн Кыргыз Республиканын жарандары. Анын баарына жетише албайбыз. Ошол эле мезгилде ошол өкүлчүлүктүн жетекчилиги Россия Федерациясы менен тыгыз ошо миграция маселелери боюнча башка башкармалардын жетекчилери менен тыгыз байланышта болуп турушат. Жана алардан биз расмий түрүндө кагазды ала алмайынча биз эч кандай кандайдыр бир саясий бир иш-чараларды колдоно албайбыз да. Ошондуктан албетте бул эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Бул кандайдыр бир пландаштырылган эле иш-чаралар да. Ошол эле убакта биз конкреттүү түрдө сунуштарды бериш керекпиз да. Эгерде бир сунуш жок барсак, бул жөн эле сөз болуп калышы мүмкүн да. Бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен толук калдым, миграцияга тийиштүү 3 суроом бар. Миграция көйгөй бул өнүккөн өлкөлөрдө деле кездешет деп айтылат да, билебиз. Анан бирок билим алуу, тажрыйба топтоо алмашуу иретинде болсо жакшы эле көрүнүш да. Бирок кайра кайтып келиш үчүн мамлекет кандай шарт түзүп бериш керек? Биринчи суроом. Экинчи, миграция боюнча жумушсуздуктан, айлык аздан, маян аздан дейбиз го. Ал дагы туура, бирок да эң чоң көйгөй бул кредит, пайызга акча алууда. Банктар, микрокредит компаниялар элдин канын сорап аткандай сезилет мага. Кечиресиздер, ачык айтсам, катуу айтсам. Мамлекет ошон үчүн ислам принциби менен иштеген каржы булактарын көбөйтсө жакшы болот беле деген суроо да, элге балким жакшы жардам болот беле. Үчүнчүсү,
ЭЭП өлкөлөрүнүн биз бири болуп эсептелебиз да, ошону эске алып биздин жарандарга жеңилдик же теңдик десе тууралуу ушундай берилсе, бул Россия үчүн да, уюм үчүн да плюс болмок деп ойлойбуз да. Анткени ЭЭП өлкөсүнө кирсекпи деп сырттан карап же сынап тургандар болсо, балким жакшы ой жаралат беле деген, ошого кандай пикирдесиз? Рахмат. Башкы билдирет сизге. Эми бул суроолорго бул жалпы бир өзүнчө бир багытта жооп бере турган нерсе экен. Мен мындай бир ой болуп атат да. Эгерде Улам мырза менин ордумда мынау жерде сыртта иштеп запкы жеген мигрант болсо, сиз экөөбүз менен маданияттуу сүйлөшпөйт болчу да. Ал мигрант колдун келишинче катуу сөгүп туруп айтмага акмак экенсиңер силер демек. Эмнеге? Анткени силер биздин кызыкчылыкты коргой атасыңар демек. Эми өкүлчүлүк боюнча, иштер боюнча Россиядагы мисалы Москвада 24 диаспора бар, 16 фонд бар, бир нече коомдук бирикмелер бар. Мына ошолордон маалымат алыш керек. Жанагы 4 кызматкерлер же болбосо биздин а жерде саналуу кызматкерлер эч нерсеге жетишпейт. Ошо жердеги диаспоралар менен иштеш керек. Мына ошо жердеги диаспоралардын лидерлерин чакырса, алар өзүлөрүнүн өкүлдөрүнөн маалыматты билип турган, алар айтат. Мына ошо жерде мисалы борборлордо, чоң шаарларда медиа борборлор курулуш керек, салыныш керек. Мына ошо жерде маалымат оперативдүү алмашып туруш керек. Анын баарын жасаса болот да. А эмнеге жазабайбыз? Анткени биздин өкмөт көнүп калганда барат, тийиштүү, ылайыктуу адамдар менен сүйлөшөт, кетип калабыз. Тилекке каршы бул 25 жылдан бери келатат да. Муну биз моюндап айтышыбыз керек. Маселен азыр баардыгын жашырып жаап, анализ кылабыз деп күткөнчө бир топ адамдын өмүрү, тагдыры чечилип атат да. Биз эстен чыгарбайлы. Кыргызстандан күйүп-ышып, жанагы эжебиз айткандай кредит алып, үйүн алдырам, мынакей мына деп аткандар, процентке алып баргандар бар да. Ошолорду капысынан эгерде каттооң жок экен деп тур депортация кылса, алар эмне кылат? Бияка келгенде эмне кылат? Сөзсүз түрдө кылмыш жолуна барат да. Сөзсүз түрдө саясий стабилдүүлүк жоголот да. Мына ошону өкмөт ойлонушу керек бүгүн. Эмне үчүн биз мигранттарга мынча көңүл бурбай келебиз? Анткени мигранттар, алар кош көңүл болгонубуз, сыртта жүрөт, өзүлөрүнүн турмушу, өзүнүн тагдыры менен жүрөт деген маселе болуп атат. Мына Таганский жанагы камалган кыргыздар боюнча Орустун жараны, Орусиянын жараны, орус аял камера тартып алып чыгарып атат. Кыргыздарды мондай узкий жана коридорго киргизип алып кыйнап атат деп. А эмне үчүн биздикилер андай кылбайт? Эмне үчүн биздин кызматтар ал жерде болбойт? Мына акырында маалымат коомчулукка чыккандан кийин элчилик барды дагы, элчилик көзөмөлдөп, элчилик жардам берип чыгарып атат. А эмне үчүн кызмат жок? Миграциялык кызмат сиздердин түздөн түз милдетиңер. Бул өкмөт башчыга служебный записка киргизишиңер керек. Мына мону жерден диаспораларда мондай каттоолор келди, мондай кайруулар келди, элдер кыйналып атат деп. Бүгүн сиз экөөбүз Бишкекте отурабыз, а бирок биздин өкүлдөр тиякты иштеп атат да, мигранттар менен түз баарлашып атабыз. Алар эмне деп атат? Бизди де жада калса метродон текшерип атат дейт. Бизди жада калса көчөдөн баратканда текшерип атат дейт. Бар каттооң барбы, жокпу? Дароо барып туруп штраф салат. Ачыгын айталы да, каттооң жок болсо алар айыппул менен эле чектелбейт да. Барыбыз билебиз, Кыргызстанды кандай эле да. Чөнтөгүнө тыйынын бересиң, ошо менен кете бере дейт. 1-2 кармалат, андан кийин депортация болот. Бул маселени тезинен чечиш керек. Бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз. Бишкек шаарынан Атамиргүл. Угуп жатабыз сизди. Бул миграция боюнча албетте аябай чоң, бул канча жылдан бери келаткан бул көрүнүш. Бирок бул баары эле бизге саясий оюн катары эсептелинет дегенде биздин мамлекет Россияга караганда күчсүз болгон үчүн дайыма эле алсыз болуп, көз каранды болуп келебиз. Мисалы ЕАПке деле кошулду, бирок эч кандай Кыргызстанга пайдасы келген жок. Казакстан мисалы жаап койду чегараны, эч нерсе кыла алган жокпуз. Көз каранды болуп эле, көзүн карап ар бир президенттин жалтырап келе жатабыз да. Эми бул жерде айтылып турган нерсе, мисалы действительно баягы ооруган адамдын абалын ооруган билет дегендей, азыр мырза айткандай, жанагы бүт ар бир диаспорада мисалы кыргыздардын ар бир райондордо, региондордо болгон кыргыздардын лидерлерин чогултуп туруп, ошолор менен чечиле турган бир иш да бар. Себеби дегенде алар жашап, иштеп канча жылдан бери билген үчүн жок дегенде бир мындай чечим чыгара ала турган эме да бар. Ал жерде отургандар отура алып эле, мисалы баары ошончо миллион адамдын проблемасын тиги отурган 9 адам чече албайт да. Сизге ырахчылык билдиребиз, оюңуз түшүнүктүү болду. Бул жерде Кыргызстан жок дегенде бир мүмкүнчүлүк түзүп, ошол диаспоралар менен биригип, ошолорду топтоп, анан кийин бир чечим чыгарса жакшы болот дейт. Менде бир өтө орчундуу маселени кошумчалап коеюнчу, мүмкүнчүлүк берсеңиз. Кыскача айтсаңыз, азыр жарнама түрмөк бар, андан кайра кайтып келебиз.
Угуп жатканыңыз Марал радиосундагы биздин замандаш программасы. Биз бүгүн Орусиядагы мигранттарга байланыштуу мыйзамдын күчүнө кириши жана анын кыргыз мигранттарына тийгизген таасири боюнча сөз кылып жатабыз. Биздин суроолорго замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдахматов жана мамлекеттик миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев жооп берүүдө. Жеңиш мырза, жаңы эле ушул диаспоралар боюнча дагы маселе козголду эле. Угарманыбыз айтып өттү. Эми жалпы диаспоралар боюнча кошумча иретинде гана айтам, бул Орусияда ишти жакшы жүргүзүш үчүн биринчиден Орусиянын аянты өтө чоң, жер аянты. Экинчиден элдин саны көп. Үчүнчүдөн биздин эмгек мигранттарынын да саны абдан көп. Анын баарына өкмөттүн бөлгөн кызматкерлеринин саны жетпейт. Мына 9-4 адам жетпейт. Жалпы мына миграциялык кызматта 44 эле адам бар. Кайгына жетишет? Булардын жадабасы региондордо дагы өкүлдөр аз да. Эч кандай иш кыла албайт. Булардын колу байланган, же бюджети чектелген болсо, же тийиштүү статусу болбосо, парламентте да көтөрүлгөн да. Жөн эле миграциялык кызматты бөлүп коюшту да. Эми маселен диаспоралардын баарын иштетиш керек. Бүгүн тың диаспоралар бар. Ошол жактан жерине маселелер чечип аткандар бар. Жана жүк 200 бак кандай көйгөй болбосун чечип жүргөн ошолор менен кызматташ керек. Мен айтарым эмнеде? Жана 97-чи берене боюнча сөз болбодубу? Миграция жаатында ар бир мамлекет мигранттар каттуу эрежелер өзлөрүнүн мыйзамына ылайыктуу болот депчи. Ушундай эле беренелер экономикалык жаатында, социалдык жаатта, чек ара жаатында бекиген. Бирок маселен эмне болду? ЕЭПке киргенден кийин чек арабыз жабылды, лабораториялар курулган жок, биздин айыл чарба продукция өткөн жок. Ушундай эле миграция жаатында маселелер чыкты да. Бул эмнеден билдирет? Бул демек биздин өкмөттүн, мамлекеттин кызыкчылыгын жакшы коргой албагандыгынан билдирет. Муну мен айткан жерим жок. Муну жалпы чыгарып аткан ушул тармактарда жүргөн адамдардын сөзү. Бул парламентте көтөрүлүп, парламенттин профиль комитеттеринде бекиген маселе. Мына ошону айтып атабыз. Демек, өкмөт дагы күчтөндүрүп ушул мамлекеттин кызыкчылыгын коргоого умтулушу керек. Эми карап көрүңүзчү. 2017-жылы жалпы Кыргызстандын ВВПсы, ички дүң продукциясы 7,4 миллиард доллар болгон. Ошонун 2,5 миллиарды бул сырттан келген эмгек мигранттарынан которулган акча. Ошонун 90%-ы 2,4 миллиард долларды бул биздин Орусиядан мигранттардын которулган акчасы. Бул 34% ВВПны көтөрүп турат. Демек, Кыргызстандын экономикасынын 3/1-ин биздин эмгек мигранттар кармап келатат. Мына ошондуктан өкмөт, жогорку кеңеш, жалпы бийлик бутактары бардыгыбыз отуруп алып, ушул жерден анан эмгек мигранттардын кызыкчылыгын коргоп беришибиз керек. Аларга эч нерсе кереги жок. Алар өзүнүн турмушун куруп, өзлөрү иштеп жүрөт. Болгону шартын түздөп, оңдоп сүйлөшүүлөргө барышыбыз керек. Бизде угарман бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сизди угуп жатабыз. Чыгып аттык эле сиздерге. Сурооңузду берсеңиз болот, аты жөнүңүздү айтып. Мен бул жакта азыр көрүп атып уктум да, бул жерде дамлалар, анан сакалчандар деп кичине каттуу мусулмандарды. Ал башка передача, бул эмес. Сиз буга чейинки болгон демократия жана дин программасына көрдүңүз. Бул азыр болсо биздин замандаш программасы болуп жатат. Угармандардын эсине сала кетейин. Биз Орусиядагы мигранттардын маселеси жана жаңы кирген мыйзам тууралуу сөз кылып жатабыз. Улан мырза, эми Орусияда жаңы мыйзам күчүнө кирди, иштеп жатат. Кыргыз мигранттарына азыркы учурда кандай сунуштарды берет элеңиз сиз? Эң негизинен биз Кыргыз Республикасынын жарандарына айтып кетет элек, кайсы мамлекетте болбосун, өзүң сак болуш үчүн ал жердеги мыйзамды бузбаш керек да, аракет кылыш керек. Бул эң негизги ошол жердеги коопсуздуу жүргөнүнүн бирден бир шарты да, эң негизгиси. Албетте, Россиянын мыйзамдарына ылайык абдан бир оордолгон миграциялык каттоо шарттары бар. Ушул жердеги жүрүү түрү, кандайдыр бир эрежелери бир аз Кыргыз Республикасынын өзүнүн Кыргыздын маданиятыбыздан кичине башкачараак. Ошолорго эгер сиз ушундай бир чечим кабыл алып Россия Федерациясына же башка мамлекеттерге барсаңыз, сиз биринчиден ал жердеги миграциялык мыйзамдарды билишиңиз керек. Ал жерде кандай каттоолорду өтүш керек. Экинчиден, өзүнө сак болуп, интернет барактарда азыр абдан көп ушул Жеңиш мырза айтып кеткендей диаспоралык уюмдар бар. Россия Федерациясынын канунунда жана башка мамлекеттерде Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү бар. Бул чет мамлекетте болгон элчиликтер, консулдуктар. Ошолордун даректерин жана телефон номерлорун жазып алып, ыкчам түрдө эгерде бир кандайдыр бир жаман жагдайга душар болгондо ошол жерге кайрылып жардам сурана аласыңар да. Бул негизинен көбүнчөсү мамлекет шарт гана түзүп берет да. Калганын баарын өзү жаран
өзү ошол жердеги өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Биз мамлекет тарабынан бул ЕЭПке кошулгандан бери абдан көп ушул Кыргыз Республиканын жарандарын чет өлкөдө жүргөндөрдүн шарттарын жеңилдетүү үчүн абдан көп күч аракеттерин жумшады да. Буну мисалы үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Тажикстандын өкүлдөрү деле, Армениянын өкүлдөрү эле ушул маселени ушул мисалдарды келтирип атышат да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү башка мамлекеттерге караганда жергиликтүү Россия Федерациясында болобу же башка мамлекеттерде болобу абдан көп көңүл буруп, алардын көйгөйлүү маселелерин чечкенге чоң аракеттерди жумшап атат деп. Бул менин гана сөзүм эмес, социалдык тармактардан дагы башка чет элдик диаспоралардын Россия Федерациясында алардын оюн да угуп көргүлө да, эгер салыштырамыз десеңиз. Буга чейин жанагы айтылган айдоочулук күбөлүктөр боюнча ал жерде жалаң бир гана кыргыздар үчүн чечилген эмес, ооба Кыргыз Республикасынын аты ошол жерде мыйзамда атайын жазылган. Бирок ошол эле кезде бул Россия Федерациясы орус тилинде кириллица менен жазылган айдоочулук күбөлүктөрдүн баарын кабыл алат да. Алар ошол жерде иштей алат. Бул деген жалаң гана Кыргыз Республикасынын дипломатиясынын жетишкендиги деп айта албайбыз да. Бул деген эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасынын жарандарын иш күчү катары иштеткенине кызыктар экенин билдирет да. Ошол эле кезде биз бир нече маселелерди ЕЭП алкагында да көтөргөнбүз. Бул каттоо маселелери ЕЭП алкагында 2 жылдан бери сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ал жерде аябай бир чоң талаш тартыштар да болду. Биз бир нече жолу алардын да сунуштардын чекке кагып, биздин сунуш өтмөйүнчө биз аларды колдобой жаттык. Бул эми аябай мындай чоң оор процесс да. Анткени эки тараптуу сүйлөшүш өзүңүз түшүнөсүңөр, дипломатиялык түрдө өтүш үчүн бул оңой жумушка жатпайт. Мындан сырткары биздин өкмөт өкүлдөрү 2017-жылдын ичинде 4 жолу жогорку деңгээлдеги жетекчилер менен кошуп Россия Федерациясынын алкагына чыгышкан. Быйылкы жылда марттан баштап Южно-Сахалинскке чейин, Новосибирск, Екатеринбург, Москва шаарындагы бүт диаспоралар менен жолугуп, Болот Исакович Отунбаевдин баштоосу менен биз диаспоралар менен жолугуп, ал жердеги алардын көйгөйүн угуп, аларды баарын изилдеп, жана ошол эле мезгилде мына эч ким айтпайт, мисалы үчүн жана чоң жетишкендик болуп, СНГ мамлекеттеринен бир эле Кыргыз Республикасы жүк 200-дү Кыргыз Республикасына алып келүүгө ушундай бир компенсация төлөп берет да, транспорт чыгымдары. Бул да системаны биз да жөңөткөнгө чоң долбоор түзүп, май айында өкмөт бекитип берди да. Эми ушул чет мамлекетте каза болгон ар бир жарандын кандайдыр бир максат менен чыкпасын. Эгерде ал чет мамлекетте каза болсо, анын үй бүлөсүнө жөлөк пул катары, жардам катары жана ошону маркумду Кыргыз Республикасына алып келген үчүн 50 000 сомдук бир компенсация төлөп берди. Эгерде буга чейин 2017-жылдын эсеби менен ошол жүк 200 боюнча компенсациялар 1 176 000 сом төлөп берсе, азыркы мезгилде биз 750 000 бир айдын ичинде төлөп бердик да элге. Анан мындан сырткары шарттар түзүп берүүгө бул жумуш аны менен токтобойт. Азыркы мезгилде жаңы программа иштелип жатат мекендештерди колдоо боюнча. Эгерде ал өкмөт менен бекилип калса, ал жерде да чоң иш-чаралар көрүлгөн. Бул биринчиден диаспораларды өнүктүрүү. Мындан сырткары мекендештер боюнча мыйзамына 2013-жылы мыйзамга мекендеш менен диаспоранын мекендештин түшүнүгүн кеңейтип, диаспора деген түшүнүк кино атат. Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, мыйзамдык базасында диаспора деген сөз жок, түшүнүк жок. Ошону биз киргизип атабыз. Расул Пирес, Жеңиш мырза, жыйынтыктоочу суроо болсун. Эми сиз жанада башта айтып өттүңүз, эми бул Орусияда жаңы кирген мыйзам боюнча өкмөттөр аралык, парламенттер аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүшү керек. Эгер болбой эле баратса, президенттердин деңгээлинде депчи. Бирок буга чейин парламенттик аралык болобу, же болбосо өкмөттөр деңгээлинде болобу, сүйлөшүүлөр жыйынтык берген учурлар сейрек да. Бирок баары эле президенттер деңгээлине чыгууга мажбур болобу. Бул кандай чечилиши мүмкүн? Мен эми кыска эле айтайын, мына жерден бир кошумча иретинде бир кыстарып кетейин. Айтор биз ошо Замандаш партиясы мигранттар менен иштеп жүргөн миграциялык кызмат, өкмөт, жогорку кеңеш биз эч убакта жүк 200-гө акча берип алып келип атабыз деп мактанбашыбыз керек. Мына бүгүн эртең менен таң атпай саат 5-те бир жаран мекендешинин сөөгүн алып келип энесине тапшырып берип көмүп келдик. Бул деген өтө жаман. Бул биз үчүн трагедия ар бир жараныбыздын өлгөнүчү. Бирок ооба Борбор Азия мамлекеттери
мамлекеттерине жалгыз Кыргызстанда компенсация төлөнөт. Эми мен айтарым, азыр миграциялык кызмат бул маселени мыйзам боюнча чече албайт. Миграциялык кызмат эмне кыла алат? Булар тийиштүү кагаздарды дайындап, анализин жүргүзүп, мониторинг кылып туруп, анан туура бааны өкмөт башчысына бериш керек. Өкмөт башчы аны алып алып жогорку кеңеш менен макулдашып, анан Орусияда сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бул чоң даражада отуруп сүйлөшүү менен чечилет. Такыр эле болбосо президенттин деңгээлинде чечилет. Мен тилейм, бул маселелер мындайлар чыга берет. Бирок ушуну ыкчам тез чечип турсак, биздин мигранттарга өтө жакшы болот да. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер Марал радиосунун толкунунда биздин замандаш программасын тыңдадыңыз. Бүгүн биз Орусияда чет өлкөлүктөрдө миграциялык каттоо калы боюнча мыйзамдын күчүнө кириши жана анын кыргыз мигранттарына тийгизген таасири боюнча талкуу кылдык. Биздин суроолорубузга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов жана мамлекеттик миграция кызматынын сырткы миграция бөлүмүнүн башчысы Улан Шамшиев жооп берди. Берүүнү болсо мен Бакыт Төрөгелди улап бардым. Кайрадан амандыкта болушканча саламатта туруңуздар.